Ассаламу алейкум туугандар. Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаевдин ошо мамлекеттик кызматты, мамлекеттик жанагы муниципалдык иште туруп, өзүнүн бизнесин кантип өнүктүргөнү, өзүнүн ишкерлерди, башкаларды, мисалы конкурент, өзүнүн ишканаларда конкурент болгондорго кандай кысымдарды жасап аткандар боюнча маалыматтар көп келип түшүп атат. Ал боюнча бир катар анын баягы курулуш компаниясы бар экен, анын базар коргондо кирпич заводу бар экен, курулуш компаниясы дегенде бир нече курулуш компаниясы бар экен. Анын жанагындай ховолор деп коет, жана стройкаларда колдонгон жанагы самосвал унаалар, кытайлык ховозоо ушундайлардан бир жүздөгөн унаалардан турган автопарковкалар бар экен. Анан арматура, брусчатка, жанагы лотокторду чыгарган, айтору көптөгөн ишканалар бар экен. Өзүнө, үй бүлөсүнө, жакындарына таандык аффилированный компаниялары көп экен. Бир эле эмес, бир нече курулуш компаниялары бар экен. Анан ошолордун бардыгын Ош шаарында мисалы 2025 жылы өлкөнүн тарыхында биринчи жолу 6 миллиард 600 миллион сом, дагы айтам, 6 миллиард 600 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнүптүр. Ошол каралыптыр. Анан ошол 2025 жылы Ошто көптөгөн курулуштар, көптөгөн иштер жүрдү. Ошолордун бардыгында ошол Жеңишбек Токторбаев мэр катары башында турду. Мындан улам эл баягы Жеңишбек Токторбаев аябай мыкты иштеди жана башка деген ойлорду айтып атат. Ал активдүү иштегендир. Ал ошол публикага аябай чыгып, пиарды катырганы менен дагы белгилүү болуп калды. Ошто көптөгөн сносторду кылды. Ошол жерде дагы ошол снос маселесинде дагы маселелер бар экен, бирок ага чейин мен жанагы баштаган сөзүмдү аягына чыгарайын. Ошол көптөгөн каражаттар бөлүндү. Анан көптөгөн курулуштар жүрүп баштады. Анан ошол курулуштарды жүргүзгөндө мисалы албетте алардын транспортировкасына коо машиналар керек болот. Ал өзүнүн жана аффилированный компанияларын алып келип иштеткен, Жалал Абадтан алып келип Ошко брусчатка, жанагы лотоктор, жанагы эмелерди, арыктардычы жасаган. Ошолордун бардыгын өзүнүн компаниясынан заказчик мэрия, ал эми анын баягы саткан материалдарды буга ошол Жеңишбек Токторбаевга тиешелүү аффилированный компаниялар иштептир. Базар коргондогу кирпич заводунан Ошко кирпичтер ташыптыр. Бирок биз билебиз, Ошто бир топ кирпич заводдору, бир топ башка ишканалары бар. Бирок ошого карабастан бул атайын Жалал Абадтан өзүнүн ишканасынан чыккан, өзүнө тиешелүү, өзүнүн карамагындагы ишканалардан чыккан бардык материалдарды Оштогу курулуштарга алып келген. Жумушчулардан баштап алып келген деп айтышып атат. Эми анын майда чүйдөсүнө чейин кийлигишпей эле коеюн. Мына ошондой иштер жүрүптүр. Жеңишбек Токторбаев ошол мамлекеттен бөлгөн 6 миллиард 600 миллион сомдун, бул албетте бул өзү жалгыз эмес. Анын классташы, буну калкалап турган аябай баягы монстр бийлик эбегейсиз колунда турган Камчыбек Ташиев турган, албетте. Алар балким алардын компаниялары дагы билишкендир. Айтору ушундай кептер, сөздөр, фактылар, маалыматтар көп келип атат магачы. Анан мен айтат элем, президент, урматтуу президент Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берип, ушул фактылардын баарын текшертпесеңиз болбойт. Себеп дегенде мамлекеттен бөлүнгөн акчаны, ушул эбегейсиз акчаны Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушинтип 6 миллиард 600 миллион сом бөлүнүп атса Ошко, анан ошол жерден бизнес жасаган болго турган болсо мэр, анда ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген сыяктуу баягы беренелер менен кылмыш ишин козгош керек. Ошону тиешелүү органдар тыкыр иликтеп текшерип, адилеттүү баасын берсе деп тилеп кылабыз жана талап кылабыз. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ошол эле Токторбаевга жана ошол эле балким Ташиевтерби, булар компаньон дешет, Жалал Абадтагы көп курулуштарды жасаптыр чогуу. Анан Ошто дагы бир топ жерде ошол жер
бош болсо эле баягы курулуштарды баштай берген, курулуш салганга аракет кылган учурлар көп экен. Мисалы азыр ГИКтин үйлөрү деп бирок 3 жерде ошол Токторбаев жеке менчик көп кубаттуу үйлөрдү, коммерциялык үйлөрдү салып атканы боюнча маалымат келип түштү. Мен ошол маалыматтарды азыр тактап атам. Кайсыл көчөдө, кайсыл имарат түшкөнүн фото, видеолорду алганга аракет кылып атабыз. Ошолордун бардыгы колго тийсе, аны дагы жарыялайбыз. Андан тышкары Ош мэриясынын азыр имаратын билесиздер, Ош облустук жанагы өкмөттүн өкүлчүлүгү, мурда губернатор отурган, анан мэрия отурган имарат бар. Ошол жерде ичи тышы ремонттолуптур. Тышы бүтөйүн деп калыптыр, ичи дагы деле ремонттолуп, чачылып жаткан экен. Ал жерде дагы көптөгөн кашалар бар экен. Жанагы ишкерлерге мен берем, бергиле деп бирөөдөн $500,000, $700,000, $800,000 дылап, ар кимден материалдарды, башка нерселерди карызга мэриянын атынан деп Токторбаев өзү ортогунчу болуп алып кое берген экен. Азыр ошол ишкерлер эми азыркы бийлик мэр Жан Аракаевден талап кылып, ошо Токторбаевга бергени жана башка боюнча жүрүшүптүр. Ошол ишкерлердин айрымдары баягы анонимдүү калуу боюнча өздөрү ачыкка чыгысы келбей атат. Белгилүү себептерден улам, себеп дегенде алар ошол жакта ишкердик кылат, ошол жакта жашайт. Ташиевтерде, Токторбаевтерде акча көп, таасир көп, дагы деле алар мисалы алар боюнча алардан баягы өздөрүнүн жеке коопсуздуктарына байланыштуу ошону жарыялабай эле, бирок бул такталган маалыматтар экенин айтышты да. Мына ушул маселелер боюнча дагы азыр Ош шаарынын бийлиги, мэри Жан Аракаев жана тиешелүү органдар бул боюнча дагы мындай көпчүлүккө бир комментарий берет деген үмүттөмүн. Ушундай бир топ маселелер бар экен. Анан кээ бир ишкерлердин Союз убагында салынган баягы кафелердин бузуп алгандары бар экен, дүкөндөрдү бузуп алган учурлар бар экен. Ошолорду бузуп жанагы өзүнө конкурент көргөн, өзүнүн бизнесине конкурент көргөн ишкерлерге эрегишип артынан түшүп алган, ГКМБ менен коркуткан, каматам деп айтору баягы гестапо болуп калыптыр да. Булчу ГКМБ гестапо, баягы фашисттик Германияда гестапо болгонго кыйнамай, коркутмай, үркүтмөй. Бул ошону баягы классташы аякта отурат деген сөйлө. Бардыгын коркутуп, үркүтүп, мен сени каматам, мошенниксиң деп анан буну айтышат. Шизофреник дагы экен, бул элдин алдына чыгып милый көрүнгөнү менен, бирок жеке өзүнө сүйлөшүүгө барганда сөгүп, кагып, оскорблять этип, аябай жаман мамиле кылгандары боюнча дагы ошол ишкерлер айтып атат. 2 жолу жолуктум дейт, 1 жолу жолуктум дейт, 3 жолу жолуктум дейт, бирок жалаң сөгүш уктум, тил уктум. Анан мени ГКМБга каматам деп коркутту дейт. Анан тышкары ошол мэрдин өзү сот, өзү прокурор, өзү милиция айтору бардыгын милдетин өзү аткарып, эч кандай соттун чечими жок, эч кандай баягы биз укуктук мамлекетпиз да акырыч. Анан ошол жерде мисалы соттун чечими, кыймылсыз мүлк, жеке мүлк дегенде мындай чечимдер бар да, бирок ошолорго карабастан эле бардыгын эле мындай өзү эле сот болуп, өзү эле прокурор болуп, чечимдер чыгарып, кашаны чалып, көп имараттарды бузуп салыптыр. Анан алар азыр баягы мыйзамдар боюнча мамлекеттен компенсация талап кылат экен. Анан ошо компенсациялар төлөнө элек экен. Эми анын бардыгы кийинки мэр Жан Аракаевдин жана анын командасынын мойнунда калып атат албетте. Бул боюнча дагы маалыматтарды кененирээк чыгарат деген ойдомун. Ушундай бир топ фактылар бар экен, толгон тогой фактылар. Мен эми азыр анын артынан отуруп, анын артынан баягы мага келген фактыларды болушунча 2-3 булактардан тактап, анан чыгарганга аракет кылып атам. Бунун баары куру сөз эмес. Мунун баары бир нече жактардан келген маалыматтардын негизинде анан чыгарып атам. Мага келген маалыматтар көп аябай. Мен анын бир 15-20% эле чыгарып атам. Эгерде келген маалыматты келгенде чыгарып бере турган болсом, бул жерде баягы так болбой калышы мүмкүн деп анан чыгарбай элем да, тактап аракет кылып, анан ошондон улам кээ бир жерлерде баягы убакыт көпкө созулуп кетип атат да. Мен өзүм ишим бул Америкада трак айдайм.
өзүм эч кандай мисалы кээ бирлер айтып калышат заказ аткарат анан андай мындай депчи. Мен өзүмдө тапканым өзүмө жетет. Үй бүлөмдү бакканга, адал эмгек менен балдарымды адал тамак бергенге аракет кылам. Мамлекеттик же болбосо бир мансапты, бийликти, бир кызматты суранган мен жок. Мен себептен мен бул жактамын. Экинчиден, ошол кимдир бирөөнүн майда чүйдө тыйын тыпырына дагы муктаж эмесмин. Ошол нерсени тактап айтып койгум келет. Мени тааныбагандар баягы анча мынча фейктер, ар нерсе комментарий жазып атат. Мен анын баарына жооп бергенге менде убакыт жок. Себеп дегенде мен 10 саат, 15 сааттап жолдо жүрөм, жүк ташыйм. Ошон менен Кудайга шүгүр тирилик кылып атабыз. Бул жакта ошол кичинекей майда ишкерлигибиз бар. Ошол менен алектенип атабыз да. Анан мен баягы мамлекет жеке ишкерлерди колдош керек. Ошо азыр президент жанагы министрлер кабинетинин төрагасы өткөндө айтпадыбы, Ошто инвестициялык климат баягы 44%га чейин төмөндөп кеткен, ишкерлердин көбү Оштон баягы ишкерлик кылгандан коркуп калган депчи. Анан жеке менчик бул конституция менен корголгон нерсе да. Мисалы адам жеке менчикти бул ошо конституцияда коргош керек, мамлекет коргош керек. Аны каалаган эле мэр болуп же башка болуп эле бийлигинен пайдаланып бузуп салбаш керек. Ал жерде сот жана башка териштирүү иштери жүрүш керек. Анан акыйкат чечилиш керек. Мен мисалы жеке ишкерлерди, алар мамлекетти баккан адамдар, бюджетти түзгөн ошолор, анан жеке ишкерлерди эгерде налогун төлөп жакшынакай иштеп атса, аларды кордош керек деп эсептейм мамлекетчи. Мен жүргөн Америка, буга чейин Европада жашагам. Алардын баардыгы эмнеси менен өнүккөн, эмнеси менен ушундай жакшы жашоого жеткен, албетте бул ишкерлер төккөн салыктын негизинде. Биз ишкерлерди жаман көрүп, байларды жаман көрбөстөн, биз алардын эл баккан, ошо элдерге жумуш орун түзгөн адамдар катары биз сыйлашыбыз керек. Токторбаевге окшоготор жанагы союз маалы келгенде баягы байларды кулакка тартып, байларды жек көргөзүп, анан кембагалдардын баягы колдоочусу, коргоочусу болгондой, ошондой Токторбаевге окшогон, Ташиевге окшогон түр көргөзгөн адамдарды, анан булар эки жүздүү да, бул жагынан ошондой түр көргөзөт, бирок Ташиевдин жана иниси миллиард, 12 миллиард сомдук 140 минимум 140 миллион долларлык жана активин көргөзүп атат да, декларациядачы. Ошондой байлыкты топтогон жана Токторбаевдин бир нече ишканасы бар экен, ошондой ишкерликти кылып алып, бирок башка ишкерлерди талап тоноп, алардын мүлктөрүн бузуп, талкалап жатканы бул эки жүздүүлүк. Бул калп эле карапайым элге жакын болгон болуп, бирок өздөрү тияктан акчаны жасап, башка ишкерлерди төөлөп тепсегени бул эки жүздүүлүк. Мына ошондой бийлик адамдары, ошондой бир каракчылардан мамлекет ошо ишкерлерди колдош керек, коргош керек. Мурда Камчы Көлбаев жана башка ошол уюшкан кылмыштуу топтор ишкерлердин мите курттай соруп келген болсо, эми аларды кийин ошол жанагы Эдунун 40 чоросу деп атпай, 40 чоро эмес, алар 40 каракчы, карактаган, тоногон Ташиевдин ошолордун бардыгы жан жөөкөрлөрү бир 30-40-50 адам мамлекеттеги ишкерлерди талап тоноп кустуруп, жарымын мамлекетке, жарымын чөтөктөрүнө кылып айтору көптөгөн маалыматтар чыгып атат да. Мына ушунун баарын иликтеп, анан ошондой нерсени кайра эмкиде мындан ары башка мамлекеттик органдар монстрго айланып, кайра эле ошондой нерсенин болушуна мамлекет жол бербеш керек, мамлекеттик бийлик. Себеп дегенде бул бийликтер бул ишкерлерди коргош керек деп атканын себеби бул биз Кыргызстанда ансыз деле ишкерлер аздаган адамдар ошондой ишкерлик менен алек болуп жумуш орундарын түзөт. Анан ошолордун бардыгын биз кордотуп, талатып, тонотуп жок кылып алсак, бул албетте мамлекеттин өнүгүшүнө, мамлекеттин келечеги үчүн коркунучтуу нерсе да. Мына ошол нерселердин бардыгына мамлекеттик бийлик, бүгүнкү конституциялык бийлик жакшы чара колдонот деген үмүттөмүн. Жана ошол нерсени бардыгыбыз бирге талап кылышыбыз керек. Бир аз менин могу видеом көбүрөөк болуп калды. Ошентсе дагы бул баягы маанилүү нерсе. Ушул боюнча маалыматтарды бөлүшүп,
койсоңуздар жакшы болот эле. Биз ушул бардык адамдарга жетсин, адамдар баягы булардын чыныгы жүзүн көрсүн деген эле үмүт да, кайрадан көрүшкөнчө.